Мен өзім үчмүн, анан өзүмдү мен эң биринчи илимге келгенде мен үчтүү баары ошондой, бирок мен андай эмесмин, мен билем да. Мына ушундай болду да мендечи. Бул айтса деле ошондой. Артыкчылыгы, кемчилиги, ошо профессиясы, ой тим эле баары эле ошол болуп атат. Сүйлөгөн сөзү тим эле койчу. Точно. Бирок мага келгенде андай эмес да, мен айтып атканда эле мага кошуп койгондой да. Кабыл албай жатам. Мен билем да өзүмдү. Чындыгында андай эмес экен да. Экини бүттүк, Экиде негизгиси ошондой. Экилерди биз билдик, булар психологдор экен. Анткени келишим түзүү үчүн адамда терең ой жүгүртүү болуш керек. Ар жака чейин көрө билген болуш керек. Эгер биз шашкалактап, эмоция менен, жанагындай көйгөй менен же бир алышым керек деген жана сараңдык, же болбосо өзүм пайдамды көргөн нерсе болсо, мен келишимди туура эмес түзүп алам. Шашам. Эмне үчүн экилер жанагы тунуп, шашпай, орду менен ошо экилер кылып бере алат да, мыкты психолог мындай. Мамилени кора алат. Бардык нерсе айтпадымбы, мамиледен турат. Кой дей койчу, эмнени гана кырба. Сен чай ичкен атсаң да, бул дагы мамиле, чайга болгон мамилең. Сен кандай чай даярдап ичсең, сага ошондой жан дүйнөгө сага азык болуп берет да. Бул да мамиле да. Жөн эле мынтип ичип алып, эмне болду? Пайдасы болдубу, болгон жокпу, зыян болдубу? Билбейбиз да. Бардык нерсе мамиле. Ошо экиде. Эми үчтөргө өтө турган болсок, үчүндө, биякта да 30 бар. Үчүндө, 12синде, 21-inde, 30-ында төрөлгөндөр. Бул жакта да жанагындай 30-ун жанынан өлү бар болуп атпайбы? Ошактан баштайлы. Бул жакта да обнуление бар. 30 болгондо жанынан өлү бар. Булар кантип жокко чыгарат? Же болсо обнуленияга кетип калат дегенди кайсы жерден кармаса болот? Булар мындай да. 3тө мен билем деген бар. 3 билет. Анткени аларда талдоо, анализ бар. Жашоодо талдоо жок, биз көп адашабыз. 3тө анализ бар. 3-ün анализи бар. 3 мугалим, 3тө мен билем. 3 бардык нерсени билет. Бул мындай да, Кудайдан берилген да, мындай тубаса мугалим. Төрөлгөн деле мугалим. Планетасы Юпитер. Чоң, оор, көлөмдүү. Анан бул адамдар төрөлгөндө эле мугалим, насаатчы, тренер, наставник, короче, эмне билим бере турган болсо ушуларда да. Булар кишилер менен стройка менен сүйлөшсөң да болот. Чыгармачылык менен сүйлөшсөң да болот. Бул кишилер мугалим болуп сабак берсе, алган билген нерсесин үйрөтө турган болсо, ушул адамдар бере алат, үйрөтө алат. Биз жашоодо баарыбыз бири-бирибизге мугалимбиз, бирок чыныгы сабак берүүчү булар 3төр да. 3төрдүн энергиясы ушуга иштейт. Чыңгыз Айтматов, биз Чыңгыз Айтматов эмне деген китептерди окуганда, ал кишини көргөндө эмес, анын жазгандарын, романдарынан, эмелерин биз дүйнө таанымыбыз кеңейбедиби? Мындай алгандачы, же болбосо Бакыт Мамытов Арноо концертине алып барып жүрдү го. Ошол кишиден биз кечке чарчап келсең деле, бир иш кылсаң деле, келгенде ал киши Арноо концертин айтканда бир көп болсо 1 минутталык эле Арноону учурашып, анан эме кылат, ошондо жан дүйнөң эс алат го. Бир жакшы маанилүү нерсе уккандай. Ушул таасирлет да. Мынтип коет деге. 3төр сүйлөгөндө адамдардын рецепторлору ачылат, угат депчи. Мисалы, сиз өтө чоң бир чоң окуяны айтып берип атасыз. Биз уктук, бирок бизде калган жок. Биз таасирленген жокпуз ага. Уктук, аябай жакшы нерсени айттыңыз, эми керек экен, ооба дедик, бирок мен таасирленип калган жокмун да. Эгер ошону 3төр бере турган болсо, мугалим да ага таасирленип, маани берип, анан жашооңузга колдоносузбу, же сизге ошол өмүр бою сабак болуп калабы, ушул нерсе болуп калат экен да. Бул энергия ушуга иштейт деген сөз. Анан 3түкү ошо мен билем дегенен жана артка кетип калат. Мен билем деген сөз бир гана Кудайга таандык, адамга эмес. Эгер адам бир эле 3 эмес, баарыбыз эле мен билем десек, анда биздин ишибиз токтоду, жашообуз токтоду. Сен эчтеке билбейсиң. Бир гана жараткан билет, жаратуучу гана билет. Бирок бүгүнкү күндө биз эмне кылып алганбыз, адамдар мен билемдикке салып, өзүбүз көргөн нерсенин баарын кожоюну болуп алганбыз. Бул камера мен билем. Бул мен билем. Ушундай да, жок. Ал бүт энергия, могу аалам жараткандык, анын өзүнүн ээси бар. Ар нерсенин өзүнүн ээси бар, бирок биз ээ болуп алганбыз да. Ушул өзгөчө 3төргө тиешелүү. Мен билем. Мисалы, 2 адам сүйлөшүп атса эле, ар жак отуруп, уже биякты чече берет. Биякта. Бирок ага тиешеси жок, кереги да жок. Убактын жөн эле тийге коруп атат. 3түн энергиясы ушундай иштейт. Ар жагын чечип, эмне болду, уже тастыктап салат да.
биякта эле, бирок ага кереги жок анын. Мен билем деген өзү билсе жөй алабызбы? Билбейт. Билимди кабыл албайбыз да биз. Мен билем дегенде бул өзүнчө, бул сендеги ушул жерде мындай да, адамда ушунча Өзү үчтү жакшы билсеңиз керек да өзүңүз жөнүндө. мен өзүм үчмүн да, анан өзүмдү мен эң биринчи илимге келгенде мен үчтүү баары ошондой, бирок мен андай эмесмин, мен билем да. Мына ушундай болду да мендечи. Бул айтса деле ошондой. Артыкчылыгы, кемчилиги, ошо профессиясы, ой тим эле баары эле ошол болуп атат. Сүйлөгөн сөзү тим эле койчу точно. Бирок мага келгенде андай эмес да, мен айтып атканда эле мага кошуп койгондой да. Кабыл албай жатам. Мен билем да өзүмдү. Анын чындыгында андай эмес экен да. Анан мен изилдегенде ушу эң биринчи мен жетини изилдедим. Анткени жетиге мен түшүнбөй койдум да. Жети деген санды такыр түшүнгөн жокмун. Эмне эчтеке деги эле мен акыл эсиме сыйбаган нерсе болуп атпайбы? Мен билем дейме да жатпай атат да жетиникичи. Ошондо мен жетини эметтим да, изилдедим да. Анан ошондо мен билдим 7 менен 3 менен 7 бул мындай экенчи. 3 атеист. 3 Кудайга ишенбейт. 3 биринчи өзүнө ишенет. Өзүнүн мыйзамына ишенет, өзүнүн билимине ишенет. Мен чечем мындай болуш керек дейт да. 7-де эң биринчи Кудай, Алла Таала деп баштайт. Бир өзүң чеч деп ушинтип деп баштайт. Жетиники ушундай. Жетинин ишеними бар. Сенин канчан гана ишенимиң баргондо, ишенгениң баргондо, биздин ишенгенибиз бир гана жараткан, бир гана Кудай, бир гана Алла да. Аны 3 биринчи койбойт, биринчи 3 өзүнө коет. Мен минтип анан мен мындай кылышым керек, өзүмү абсолютно туура эмес да. Ошондо мен жетини изилдедим да эң биринчи. 3тү жакшы түшүндүк келди. Эгер 3тө ушул энергияда адамдар бар болсо билсеңиз болот да. Үчтүн бар деген айтсаңыз баарын элестетип көрүп атпайбы, айткан сөздөрдүн баарын көрүп алып деп баарын. Ошондой. Мен билем, мен айтып. Анан эгер ошол аны мен билемдиги дагы өктөмүрөөк кеткен дачы, жанагы оор да. Оор басырыктуу баягы монтуп кетпейт, эмоция калтырып монтуп кетпейт да. Аябай жетчү жерине жеткен убакта тименен сүйлөгөндө сөз менен жыгып кетет да. Монолог менен. Үч. Анткени биякта коюлуп турат, анан жана сөздүн эмеси келет, анан сөз менен эле кыйратып кетет. Ушуну да байкасаңыз болот да. Мисалы 4 сүйлөгөндө ачуу тиет да, мындай сайып сүйлөп атпай, тиги болсо монолог менен образга кирип монтуп сүйлөп тим эле эсиңе келе турасың, окуй депчи. Ошондой да. Үчтөр жөнүндө ушундай. Болбосо үчтөрдү айттык, мугалимдер депчи. Биз билишибиз керек. Мугалим каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ушул сапат керек болсо ошо үчтөргө неме деп айтышат. Мугалимсиңби деп сурап беришет. Анткени сүйлөгөн сөзүндө бир атайын жасабайт, бир тартуулуу күч турат да. Эми ал болгон Кудайдан берилген нерсе да. Үчтөр боюнча бир аз кыскача ушундай. Үчтөр. 4-төргө өтөлү.